И сегодня наш долг сохранить это чудо природы, эту святыню для будущих поколений. Акыркы убакта климаттын өзгөрүшү, суунун булганышы, аны менен бирге экосистеманын начарлашы глобалдык көйгөйгө айланды. Азыртан аны чечүүнүн жолдору каралышы керек экенин да серепчилер баса белгилеп келет. Мунун алкагында Ысык көлдө улуттук суу форуму өтүп, өлкөнүн бермети болгон көлүбүздү коргоо жана анын туруктуу келечегин камсыздоо боюнча чечимдер каралды. Буга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да катышып, мындай маселелердин алдын алууга кызыктар болгон тараптар менен бирге иш алып барууга чакырды. Biz кантип көлүбүздү сактайбыз, кайсы механизмдер менен сактайбыз жана кандай эл аралык деңгээлиндеги бизде тажрыйбалар бар деп мына ушул жерден биз бул площадкада суроо жана жоопторду издеп келатабыз да. Бул жерде таза суу боюнча биз маселени көтөрүп атабыз. Сууну айыл чарба багытындагы кантип үнөмдөйбүз деп ушул жагын айтабыз жана жердин астындагы сууну кантип биз туура пайдаланабыз деп мына ушундай маселелерди айтып келатабыз. Президенттин алдында улуттук кеңеш түзүлгөн. Ошол жерден биз стратегиялык багыттагы концепциясын биз кабыл алганбыз 2040 жылга чейин. Ошол стратегиянын багытында биз толугу менен ишти алып барабыз. Аталган форум тажрыйба алмашуу, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана Ысык көлдү коргоо жаатында белгиленген сунуштарды иштеп чыгып, чечимдерди ишке ашырууга маанилүү аянтча болду. Олуттуу маселелердин алкагындагы форумга Германия, Франция, Сербия жана башка өлкөлөрдүн эл аралык эксперттери катышты. Бул багытта Кыргызстанда ишке ашкан жумуштар үчүн Швейцария грант түрүндө 75 миллион франк бөлгөн. Бул доллар менен бирдей суммага барабар болуп калат. Бул каражат келечекке карата насыя түрүндө эмес, муну кайра кайтаруунун кереги жок. Азыр экология маселеси өтө орчундуу болуп турат. Бизде да ушул эле жамгырдын, каардын азайышы көйгөй болуп келет. Климат өтө чоң өзгөрүүгө душар болду. Бул биргелешип иш алып баруу демилгеси өз жыйынтыгын берет деп ойлойм. Мындан башка арга да жок. Анткени азыркы кийинки муун таза суу ичүүсүн кааласак биригип жакшы жыйынтыктарга барсак болот. Эң негизгиси мына суу үнөмдөөчү технологияларга өтүшүбүз керек. Сууну өлчөшүбүз керек. Суунун баардыгы агып, сиңип, коңшу өлкөлөргө жер астындагы суулар менен кетип калып атат да. Ошолорду биз суу сактагычты куруп сактап калсак, дыйкандарга суу азайганда берип турсак, биз азык-түлүк коопсуздук маселесин чечкен болот элек. Айлана чөйрөгө кам көрүп, экологияны сактоого бүтүндөй дүйнө коомчулугу кайдыгер карабай, күч аракетин жумшоосу маанилүү. Анткени бул ар бир өлкөнүн мамлекеттик саясатынын негизги багыты болуп калат. Ал эми бул улуттук суу форуму экинчи ирет өтүүдө. Айнура Достукбекова, Асель Тилек, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары.